Assalamu алейкум, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн мына өзүңүздөр көрүп, Кудайдын куттуу үйү мечитте отурабыз. Мечитте бардык эле туугандарыбызга жакшылыктарды каалап, дуа кылып, азыр намаз окуп чыктык. Туугандар ошолордун катарында бир аты жаман ооруга чалдыккан, аккант менен ооруган Улара деген бир тууганыбыз Кыргызстандан кайрылып жатат. Ошол тууганыбыздын дагы айтканын аткаралы деп сиздерге кайрылууну туура таптык. Андыктан берешен кыргыз элим, баарыңыздардан колдон келген жардамыңыздарды көрсөтүүңүздөрдү суранамын. Андан сырткары, эгерде акчалай колдон келбесе, жок дегенде лайк басып, бөлүшүп, поделицаны басып, кимдир бирөөнүн жакшылыгына себепкер болуңуздар. Балким сиздин ошол кылган жакшы иштериңиз ушул балдардын апасынын жакшы болуп, айыгып, ошол балдардын бактысына, келечегине айыгып кетишине себепкер болуп калышыңыздар мүмкүн. Андыктан туугандар, сиздерден суранарыбыз ошол лайк басып, хотя бы поделиться кылып группаларга бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздардан, жалпыңыздардан Алла ыраазы болсун. Анда эмесе ошол видеону сиздерге көрсөтүп коелу. Ошол жерде карталар көрсөтүлгөн. Ошол карталарга которо бересиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бизге берилген ден соолукта, ооруда Аллах тарабынан берилген сыноо экен. Ошондой оор сыноолордун бирине туш болгон кыргызымдын дагы бир күчтүү айымы Абдалимова Улара Аскарбековна 1989-жылы Жалал-Абад областына караштуу Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылында төрөлгөн. Учурда үй бүлөлүү, 3 баланын сүйүктүү энекеси. Аллахымдын суноосу менен острый лимфобластный лейкоз, тагыраак айтканда аккан оорусу менен 9 айдан бери күрөшүп келет. Тез аранын ичинде 60 000 70 000 АКШ доллары керектелген пересадка костного мозга делген оор операцияны жасатуу үчүн Турцияга баруусу керек. Мындай чоң каражат жакындарында жок болгондуктан кайрымдуу мусулман бир туугандардан жардам сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: садака Аллахтын каарын өчүрөт жана жаман өлүмдөн сактайт. Садака бергиле, себеби садака тозоктон кутулууңарга себеп болот. Табарани. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, аздыр көптүр дебей, колубуздан келишинче ушул бир тууганыбызга жардам берели. Үйүндө эне сүтүнө тойбогон кичинекей бөбөктөрү күтүп жатат. Жардам берүү үчүн төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот.